Internetти качан? 2 күндөн бери колдонуп атасызбы? Биринчи ошо Баткен областы боюнча азыркы жаңы технология боюнча Жапон технология деп коет да бул. Баткен областы боюнча биринчи абонент сиз болдуңуз да. Чек айылынын тургуну Аскаров Сыдык ата Жапон технологиясы менен интернет байланышы туташтырылган алгачкы абонент. Кыргыз Телеком ишканасы аркылуу ишке ашкан бул долбоор пилоттук долбоор катары Баткен районунун Чек айылынан башталды. Шатыр коюп коюш керек экен, Жок, розетка койдуңуз. Розетка деген. Телефонго чиришпей калышын көрүп ататтар кой бергенден бери. Жакшы фильмдер бар экен, жакшы мемелер бар экен, жакшы кинолор бар экен мемелери. Ошолор тиктеп отурат да. Анан кейін тургуздар талашкыча кайда интернет ула берсе ошо жакшы экен деп тургуздар тиктеп көрүп отурат экен деп жакшы. Мультфильм барбы, башка нерселер. Бизге ылайган кинолор бар экен. Өзбекстанда кино болот экен. Улар зериккенде бизге коюп беребиз, кичинен көрөбүз. Жакшы. Ошол биздин жаңы интернеттен мына биринчи Чек айылындагы абонентибиздин үйүндө турабыз азыр. Бул жерде IPTV телевидениясында интернет аркылуу 200дөн ашык каналдар бар. Бунун ичинде бөлүнгөндө жаңылыктар, кино тармагында, спорт, жаш балдарга мультфильм каналдарга бөлүнүп иштейт. Бул жакта баардык каналдар бар. Спорт каналдары бар. Буларды көрсөк болот. Ошону менен эле бирге биздин онлайн камералар бар. Бул Кыргызстан боюнча коюлган камераларды көрсө болот. Ушундай артыкчылыктар менен ошо Кыргыз Телекомдун IPTV кызматы менен колдонсоңуздар болот. Тазалап аткан моментини тарсаң жакшы болот. Жапон технологиясы оптикалык кабель менен ылдамдыгы 1000 мегабит секунда интернет байланышы. Социалдык объектилерге, мектеп, бала бакчага, коопсуз шаар камераларына интернет жеткирүүгө багытталган пилоттук долбоор. Бул интернет байланышынын артыкчылыктары столбаларга бир кабелден ашыкча илинбейт. IP телевидение 230 канал, YouTube каналдарын телевизор аркылуу көрүү. 5G ылдамдыгы бар. Негизи кызматы станциядан 1 жылга келсе, бул жерге көбөйтүп чыгарып берет. 1 жылга келип 8 жылга чыгып атат. Бул жерден бир волокнодан 8 абонентке берсе болот. Же болбосо 8 волокнону 8 точкага алып барып 64 чейин адамга абонентке үйлөргө интернет берсе болот. Азыркы коюп аткан элдерге кошуп берип аткан интернет жөнүндө айтып кетсем, буга чейин Кыргыз Телекомдун интернет кызматы ичинде ЖЭС медный провод менен кошуп жүргөнбүз. Анын өзүнө жараша мүмкүнчүлүктөрү болгон. Андан кийин бизге замандын талабына ылайык метро интернет деген технология келген. Ал дагы өзүнө жараша мүмкүнчүлүктөрү менен иштетип келдик бүгүнкү күнгө чейин. Эми бул азыркы технологияны Жапон технология деп аталат. Мунун артыкчылыктары биринчи ылдамдык. Азыр эле айтып кеткендей, 100 мегабитке чейин метро интернетте колдонуп жүргөн абоненттер 1 гигабитке чейин. Андан кийинкиси бул бир көчөгө мурда бир кабель тартсак, анын ичинде там 24, 8 абонентти кошкон мүмкүнчүлүктөрү болсо, азыр ошол 8 эле кабель тарта турган болсок, ошонун бир ичиндеги бир линиясыга 64 линияны кошсок болот. Башкача айтканда, бир жерден техникалык мүмкүнчүлүк жок, абонентти кошууга болбойт деген маселе чечилди. Экинчиден, мунун дагы бир артыкчылыктары, мурда колдонуп жүргөн телефон байланышы азыр SIP телефония деп өзгөргөн. SIP телефония, IP телефония, башкача айтканда мурдагы үйдөгү телефонду кошсо болот. Мыкты сапаттагы жана тез ылдамдыктагы интернет байланышынан пайдалануу үчүн кошуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Жергиликтүү жашоочуларга да четинен бериле баштайт. Бул үчүн Кыргыз Телеком ишканасына кайрылса болот. Чек айылында биринчи болгон болсо Баткен району. Баткен районунун жаңы жер айылы экинчи болуп азыр ал жакта да иштер башталды. Бул биринчи этап болуп башталган. Мындан кийин Кадамжай районунда Камбарабад, Ирилеш, Минчинар деген айылга тартылат. Андан кийин Лейлек районунун Тогуз булак, Кара булак менен
айбике айылына тартылат. Ошондо баардыгы болуп 7 айыл биринчи этап менен кошулуп, биринчи долбоор менен. Мындан ары башкача айтканда ушул 7 айылга материалдар, керектүү жабдуулар Бишкек шаарына түшүп, бүгүнкү күндө 2 айылдыкы Баткенде иштеп атат. Азыр эми муну кошуу үчүн биринчи биздин Баткен областтык филиалында жана райондордун бөлүмдөрүндө биздин бөлүмдөр бар. Ошол жерге арыз менен барып кайрылса да болот. Анан эми азыр бардык эле жерде телефон аркылуу дагы бизге биздин kt.kg деген сайты аркылуу дагы заявка калтырса, биз келип кошуп берүүгө даярбыз. Белгилей кетсек, абоненттик төлөмдөр тарифке карата интернет 590 сомдон 1,5 миң сомго чейин, ал эми интернет плюс IPTV 750 сомдон 1600 сомго чейин каралган. Өзүңүзгө ыңгайлуу каалаган ылдамдыктагы интернет байланышын туташтырып алсаңыз болот. Фарида Обайдуллаева, Жоробек Кубанычбек уулу, жаңылыктар.